Саламатсыздар, урматтуу фермерлер, урматтуу кыргызстандыктар. Акыркы мезгилде сууга суу боюнча маселелер көтөрүлүп атат. Ошол боюнча мен сиздерге түшүндүрмө берип коеюн. Бул ички чарбалык каналдар деп эсептелинет. Буларды ким тейлечү? Буларды суу пайдалануучу ассоциация тейлечү. Эми маселе мындай болуп турат. Ошол суу пайдалануучу ассоциациялар фермерлер менен кандай мамиле түзүшчү? Биринчиден, фермерлер менен келишим болгон эмес. Кээ бир учурларда өсүмдүктөргө карата 10 000 сом, 15 000 сом төлөнчү акчалар деп угуп атабыз. Мына ошону сезонго деп. Бирок ошол 1 гектарга жерге көлөмү жетиштүү болбоду деген эч кандай көлөм боюнча сөз жок. Жөн эле 1 сезонго 1 гектарга биз сага сууну беребиз. Ошол суунун алкагында өзүң ишти жүргүзө бер деп беришкен. Бирок канча көлөмдө эч ким айта албай койду. Ошого биз дагы эмне үчүн жаңы тариф дегенди? Бул жаңы тариф деген бул биздин мыйзам чегинде көрүнүш. Эмне үчүн дегенде ар бир кубтун бир баа болот. Жана 1 кубтун 1 гектар жердин бир баа болот. Жөн эле биз сезондун төлөмү деп айта албайбыз. Ошого тариф деген көлөмгө жана аянтка болуп калды. Бир поливке жетиштүү суу. Бизде суроо, ошол СПА 1 гектар жерге 1100 суу кубту алып келе алдыбы? Алып келген жок. А биз мына ачык айтып атабыз. Биз мына ушундай сууну биз сиздерге жеткизип беребиз. Эгерде 1080 кубту биз бере албай калсак, мисалы мына 2 саатта бердик, 75 литр секунда бердик, бул деген 540 куб эле болуп калды. 540 1 гектарга болуп калды. Мына сиздин нормага жетпей калды. Ошого биз эгерде бул объем жеткен болсо, көлөм жеткен болсо, биз бунун объемуна 500 сом ала албайбыз. Бунун жарымын эле ала алабыз. 250 сомду алабыз. Мына ошого урматтуу калай калк, биздин саясатыбыз бул топтолгон акча 1,5 миллиардга чейин сом топтолгон акча биздин чөнтөккө эмес, а ошол ички чарбалык каналдарга жумшайлык деген ой менен иштеп атабыз.